Биз азыр Актала районунда жүрөбүз. Аристин ушул биздин Талас областындагы жалпы Аристин өкүлдөрү, ошол океан төрагалары, океан мүчөлөрү баардыгыбыз ушу нарынга тажрыйба алмашуу максатында келген элек. Бүгүн экинчи күн. Бактыбек байке ушу Аристин негизинде 1.600.000ге жакын акчага ошол проект утуп алып, бүгүнкү күндө ошол Накта деген ишкананы иштетет экен. Бул териден жасалган булгар бут кийимдер, ошол эле курлар, айтор териге тиешелүү эмнелер болсо ошонун баарын ишке ашат экен. Анан Бактыбек байкенин иштерине ийгилик каалоо менен суроо бергим келип атат. Аке, ушул проект кантип башталып калды эле, анан бир эки кыйынчылыктары балким, анан рахмат катары ушу Ариске айтып кетсең сонун болчу эле. Биринчиден баарыңыздар саламатсыздарбы? Биздики ошол эми бул дагы болсо бир ушу Арис ушу эмесине, коллективине жалпына рахмат. Ошо бул мындай болуп башталды. Ошо айылга биринчи ушундай жалпы эме келди, ушундай бир маалымат келди. Бул жана COVID-19 каршы деп эме ошого бир жардам деп, муктаж деп ар бир айылга ушундай бир акча бөлүнүптүр. Анан ошо элдик онлайн болду, кеңеш мындай элге салынды. Ар ким эмнени иштетет, эмне жумуш кылат деп, анан мен да ошону угуп жазып көрөйүнчү. Анан өзүм ушу 30 жылдан бери ушу эмгектенем. Отуруп алып устачылык кылып, ар кайсысын жасап, анан айылга ушинтип жазсам эле анан айылым жалпы 100% колдоп берди. Бакыттын ушу станокторун ал жаңыртыш керек, иштеп жүрөт деп баары ушу өзүм айылым колдоду. Анан ошо боюнча эле өткөздүк. Анан ошол помещениямды жаңырттым. Мурун эски болчу. Анан өзүмдүн ошо туугандарым, досторум болуп, эски помещениямды бузуп, чоң кылып, кайра ишканамды чоңойтуп салып, анан жанагы мага ошо эмне керек болсо ошо бут кийимге негизи эле кайышка тиккен станоктун баары келди. Буюрса жакшы ишибизди баштап атабыз. Жумушубуз жакшы жеңилдеп калды. Элдин дагы азыр суроо өзүнө талабына жараша жасап атабыз. Еще жасаганга да даярбыз. Демирчилерге рахмат айтабыз. Демирчилерге абдан айтабыз. Чоң рахмат айтабыз. Сонун негизи эле ишиңизге ийгилик. Биз дагы көрдүк. Достор, биз да кор заказ кылдык. Буюрса аны колубузга тегенден кийин дагы силерге обзор кылып айтып беребиз. Негизи эле ушул акебиздин ишине ийгилик. Ушу айылда туруп эле ушундай ишкерлик менен алектенип, сонун нерселерди даярдайт экен. Негизи эле азыр өзүбүздүн немелерди, өзүбүздөн чыккандарды колдойлу дейт го. Бизге кимге эгерде ошо булгардан тигилген бут кийимдер, курлар керек болсо айтып койсоңуз болот. Аке, номуруңузду айтып коебуз болсо? Номер 0703 83 17 18. Ушул номурга байланышсаңыздар, буюрса Бактыбек акебиз силердин кызматыңарга да ийгилик болсун. Достору менен бир туугандар менен ишкананы жаңы салды. Биз 1,5 миллион тегеретесинде жаңы жабдуулардын баарын алып бердик. Кожага не тиешелүү жабдуу болсо ошонун баарын Бакыт байкеге алып бердик. Айрымдарыбыз уже бул иштин продукциясын тагынып кийип жүрөбүз. Акак ооба, эң биринчи эле акак бут кийим алган, андан черле салган. Постоянно клиенттер таанышып койду. Кесиптештер, саламатсыздарбы? Дагы бир жолу куш келиптирсиздер биздин айылга. Анан эми баарыбыз тең ушул Арис программасынын аркасында иш жүргүзүп, 1 жылдан берки ишибиздин жыйынтыгын мындай бири-бирибизге опыт алмашуу менен көрсөтүп атабыз. Ушу байкелерге ишканалар ачылып өтсүн. Дагы ушу Арис жардам аябай жардам беребиздер. Ушинтип биздин элибиз, биздин туугандар келип опыт алмашып. Биз тамамда эме. Улакка заказ берип тийип бересиз да. Улак башкача болот. Неме телефонун ала албайсыңарбы? Консулдук албайсың. Улакты башкача болот. Нас келиш керек эле. Заставим что good. Канчадан экен? 4,5 Размерлери барбы? 39'dan 45'e чейин болот. Тамамдар шарн алдат да. Эки болсо алмат. Көрүнүштө жакшы биринчи жолу биринчи жолу ишкерлеп көрүп атам. Сиздер интервью Алайын дейм да, үйгө барып илейин деп. Бирок кайра өзүмө тийип калабы деп корком.
балдарга чоң өкмөт өспөк дейт да. Жашылык кыстачкы. Біздің алтын бар бұл өстері. Баягы сураган ушул болчу. 41 размердеги ичи натуральный кийизден жасалган эркек балдардын кышкы бут кийими. Бул бизде нарында өзгөрүп 6 ай 7 ай кыш болот. Анан ошо ылайыктуу экен да. суроо бардык бут кийимдин түрлөрүн булгардан тегет. Аябай сапаттуу. Кандай заказ кылсаңыздар, азыркы заман баптылы. Ойдогудай алып, бутка ылайыкташтырып, сону тигип берет. Бизде негизи Бакан айылында, Камаш айылында социалдык долбоор ишке ашкан, бул жерде экономикалык багыттагы долбоор экен, Өзгөчө башка жакта жок болуп экен да. Анан келечектүү деп атканда биринчиден бизде өзүбүздө сырьё бар да, мисалы акчасын алгандай бересиз. Эмне кайыш деген проблема жок Кыргызстанда. Ар кайсы таштандырып жигиттен катуу жүзө кечирип коюңуз. Бирок ошону иштетем, келечекте ошодон акча жасайм деген кишилерди алып деметиш керек. Анан азыр мен бир кеңеш айттым. Өзү жалгыз барын жасайт деп. Негизи бизнес өзүбүз үчүнчү. Мен бизнесмендерден баккам, анан консультант катары баккамда бизнести жүргүзүп жаткан адам өзү жасаш керек эмес да. Сырттан караш керек. Еще алгандай бересиңер акча. Ошо менеджердин көз карашынан караса өнү көп. Ичинде жүрө берсе, ошо кухня менен жумушчу жалдаш керек. сөзсүз балдарга да калтырыш керек. Биринчиден анын жумушчулар болуш керек да. Келечекте болсун өтө жакшы. Бизде деле эми бирин экин өзүнүн баягы илхому келгенде деп коебуз го, жазагысы келгенде жазап жүргөн эле талантты балдар толтуруп, бирок моунтип ишкерчилик айлантып, аны өзүнүн эмесине жашоо турмушуна бир эме киреш алып келе тургандай кылгандары жок да. Каалаган учурда жасап коюп, жазабаса жазабайт эле го теринген ушундай да. Бирок акта уникалдуулугу ошол экен. Байке өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө башка жагына карабай туруп ушундай аракет кылып жатканы баары тукандырат. Ийгилик каалайбыз. Барыңыз, ала берекесин берсин. Ошол баасы кандай эремен? 800 сом. Жакшы. Кандай эмелер көрдүңүз? Мен көрдім именно коричневый, кускул коричневый. Кайсы сүрөттөрүн көргөнсүңүз? Каталог бар да, э? Бар. Телефон. Машалла. Канча күндө даяр болот экен? Бир эмен. Бир жумада. Бир жумада. Бизге дагы заказ чогуу эле неме кылып коелу, мына акеден. Готовый жокпу азыр? Канат аке, биздики чогуу келет буюрса, да? Жеки? Право, же? 771 771 999. Сон, ана жынсы менен, жынсы алда рубашкаңыз менен эми көп. Ондай машинаңыз да өзгөчө турбайбы аке? Корпусту коюп калып. Жакшы. Ушул жерден агарып көрүп бала чакаңды үйлөтүп жайлантып дегенде бүт ушундай балдарын дагы ушундай кесипке кылып өзүңө окшогон ушундай ишкананы эме жакшы ийгиликтерди алып келип жүрө берсин да. Ошо бактылуу бол үй бүлөң менен. Ошо ийгиликтерге жетише бер.